إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың атасы менен апасы капыр авалда өліп кетишти. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың атасы менен апасы капыр эле. Бұл туралы Сахих Бухариде Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayat кылынган хадисте баяндалган. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Истаъзанту рабби ан астагфира ли умми фалам яъзан ли. Вастаъзантуху ан азура қабраха фаъзина ли." Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааладан апама истигфар айтайын деп сұрасам, Аллах Таала рұқсат берген жоқ. Аллах апаң үшін истигфар кешірім сұрабайсың деп айтты. Аллах Таала мушрик, капыр болып өлгендерге истигфар айтуға рұқсат берген емес. Демек, Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың атасы жана апасы мушрик болып өліп кетишкен эле. Biz bilүүбүз керек, атасы, апасы жаман адамдар эмес эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атасы менен апасы уадада турган раскөй, чынчыл, жакшылык кылуучу, аманаткөй инсандар болгон. Ошол заманда мындай адамдар Меккеде жок эле. Болсо да аз эле. Эмне болсо да атасы, апасы башка мушриктер сыяктуу Аллахка ибадатта шерик кошушту. Аллахка сыйынганда башка Мекке мушриктери сыяктуу шерик кошушту. Ошондуктан аларга насаб, ата теги пайда бербеди. Алар Ибрахим алейхиссаламдын зуррияты эле, укум тукумунан эле. Ал да пайда бербеди. Кала берсе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды төрөп койгону да атасы менен апасына пайда бербеди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Раббимден рухсат сурадым, апам үчүн истигфар айтууга рухсат бербеди. Вастазантуху ан азура кабраха фаъзина ли. Эч болбосо кабырын көрүп келейин деп рухсат сураганымда рухсат берди. Анда да апасынын кабырына барып көрөт гана. Истигфар айтып, кеширим сурап, дуа кылып, алардын акысына дуа кылбайт. Ушундай кылууга гана рухсат берди. Кабырыны барып бир көрөсүң деди. Бирок дуа кылууга, истигфар айтууга рухсат бербеди. Башка бир Сахих Бухариде келген хадис, Анас ибн Малик радиаллаху анхудан риwayat кылынат. Анас радиаллаху анху анна раджулан кала я Расулуллах. Анас радиаллаху анхудан риwayat кылынган хадисте бир киши Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтты: "О Аллахтын элчиси, айна аби? Атам кайда?" деди. Кала, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Финнар, атаң тозокто" деди. Фаламма каффа дааху факала. Жанагы киши жанагында жоопту алгандан кийин артына карай басканда Пайгамбарыбыз ага айтты: "Инна аби ва абака финнар." Ой баланчы, менин атам жана сенин атаң тозокто деди. Равах Муслим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дүйнөгө келүүсүнө себеп болгон атасына ошол акырет үчүн Пайгамбарыбыздын бир пайдасы болбоду. Атасынан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды тарбия кылган Абу Талиб да ага да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыпынчалык пайда бере албады. Болбосо Абу Талиб исламга өтө каттуу кызмат кылды. Ал жакшылыктар үчүн ал тозоктун тайыз жеринде эң үстүнкү бөлүгүндө болот деп айтты. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга амеки жакынбы, же апа жакынбы? Амекиден көрө апа жакын эле. Амекиден көрө ата жакын эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атасы жана апасына тозоктун үстүнкү бөлүгүнө чыгып алууга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайда бере албады. Бирок амекисине Абу Талибке тозоктун үстүнкү бөлүгүнө чыгууга жардам берди. Эмне үчүн? Алда амалы үчүн.
Nasab üçün, ata teg üçün emес. Nasab üçün болгондо, ата тек үшін болгондо, сөг үшін болгондо апасына биринчи болуп жардам кылган болот эле. Абу Талиб динге кызмат кылганы үчүн ал Абу Талиб тозоктун үстүнкү ошол тайызыраак жерине чыгып алды. Ва кала алейхиссалам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен абтаа бихи амалу лам юсри бихи насабу." Кимдин амалы сусташып калып жаткан болсо, анын насабы, теги, укум тукуму кимге таандык экендиги эч бир пайда бербейт. Аллах адилеттүү зат. Ушуну жакшы билейли. Абу Талиб капыр бойдон өлдү. Эми анын исламга кылган кызматы үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды адамдардын жамандыгынан коргогондугу үчүн бул амалдары аны тозоктон алып чыга албады, бирок азабы жеңилдетилди гана. Бул киши исламда эле, мусулман эле деген нерсе ал кишиден далилденбеди. Мына ошондуктан кыямат күнү Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткандай: "Ва куллухум атихи яумал киямати фарда." Алардын барысы кыямат күнү жалгыз келет дейт. Малы мүлксүз келет. Бала чакасыз келет. Үй бүлөсүз келет. Тууган уруксуз келет. Жамаатсыз келет. Жалгыз гана өзү келет деген Аллах Таала. Мына ошондуктан кимдин кайсы урууга таандык болгону, кайсы насаптан болгону, ата теги кандай экендиги кыяматта бул нерсе инсан баласына бир тыйынчалыктагы бир пайда алып келбейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ата бабалары бар эле. Ата бабалары кадыр барктуу адамдар эле. Аллах Таала пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды араб урууларынын ичинен эң тазасы, мындайча айтканда, эң атактуусу Курайш уруусунан тандап алган. Бирок ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсы ошол Курайш уруусуна болуусунан карабастан ал өзүнүн кызына, же бир балдарына, же туугандарына, же жакындарына, же мындайча айтканда жакын адамдарына кыямат күнү пайда бере албайт экен. Мына азыр уктук. Ата энесине пайда бере албагандан кийин биз дагы эртең кайда барарыбызды жакшы билип алайлы. Кээ бир адамдар 60-ка кирсе дагы, 70-ке кирсе дагы, ошол күнү сууп бүтүп баратса дагы, ошол ата бабам айткан, ата бабам жасаган, ата бабамдын жолу мындай болгон, эртеден кечке сөзү, мындайча айтканда оозунан чыккан сөзү ата бабам, ата бабам, ата бабам. Мына ошондуктан бул ата бабанын сөзү Кур'ан сүннөт менен таразаланат. Качан ата бабанын сөзү Кур'ан сүннөткө дал келсе алынат, Кур'ан сүннөткө дал келбесе ташталат. Мына ошондуктан Аллах Таала бул динди түшүрдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга вахий кылды. Ошол үммөтүң адамдар ушул динди, ушул шариятты ээрчисинде. Мына ошондуктан эч ким жашоодо эч бир ата бабасынын жолуна карап туруп, же уруусуна карап туруп, өзүнчө бир сыйынып кетүүгө, же ибадат кылууга, же бир нерсени шарият кылып алууга акысы, укугу жок. Аллаху алам ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллам.